Assalamu alaikum sport dünyasına kızıgıçılar. Bugün 2022 yıl. Men sizlerge UFC alamındagı tez populardуулukka жеткен мушкер Хамзат Чимаев өмүрү жашоосу тууралуу маалыматтарды айтып өтөм достор. Силер эгерде видеомду жаңы көрүп жатсаңыз катталыңыз каналга жана видеого класс басып өтүңүз. Анда мен видеороликти баштадым. Хамзат Чимаев Чечен улутундагы мушкер. Чеченстанда жарандык уруш болуп турган кезде дүйнөгө 1994 жыл 1-майда жарык дүйнөгө келген. Boyu 1,88 сантиметр. Чыныгы салмагы 86-88 килограммды камтыйт. 77 килограммда весогонго кылып, UFC'де өз карьерасын тынымсыз улантып жаткан чагы. Хамзаттын жалпы рекорду 10-0. Баарында раунд аягына жетпей саглашуу аяктаган. Балалыгында Хамзаттын атасы мыкты атактуу мушкер чыгарын сезгенсиген. Себеби Хамзат бала кезинде эле спортко абдан жакын болгондуктан. Күрөш боюнча 1-2 жашында эле машыктыра баштады. Спорт зал Хамзаттын үйүндө жакын болгондуктан 1 жашында матка жаткызып коюп турчу. Бала 5 жашынан тартып дзюдо, самбо боюнча машыга баштады. Убакыттар өтүп 16 жашында үй бүлөсү менен Швецияга кетишет. Бир гана атасы Чеченстанда калат. Ал кездери улуу агасы Батыш Европада болгондуктан Хамзатка акча тараптан жардам бере баштаган. Ал кезде Хамзат заводдо иштеп жүргөн чагы болчу. Жана түнкү клубда охранник болуп да иштеп жашоосун өткөрүп жүрдү. Хамзатка агасы жардам берүүсүнүн максаты тренировкасын көбүрөөк натыйжа болушун каалар эле. Швецияда тынч өлкөдө жүрүп, бир нече жолу милицияга түшүнүп кат жазганга да дуушар болду. Себеби наша чеккен балдар өзүн жакшы билбей турган кездеринде Хамзатка ортоңку колун көрсөтөт. Бул нерсеге Хамзат чыдай албай, ар бирине удар бергенге аргасыз болот. Ал жерде уруш абдан чыгып кетип, Хамзатты милицияга беришет. Милиция бөлмөдөн Хамзаттан түшүнүп кат алышат. Башка бул нерсе кайталанбаш үчүн. Кийинчерээк Швецияда мыкты күрөшчү ээси болуп, алдыңкы байгелерди 1-орнуктарды алат. Швециянын байрагын көтөрүп чемпион болот күрөш боюнча. Бекер мейманканаларга мыкты бекер эс алгандыгы үчүн кошумча акча төлөнөт чемпионго. Бул ийгилик жеңиштерден улам чечендик викинг карышкыр деп атала баштады. Өзүнүн тажрыйбасын өстүрүү үчүн ал Stars аттуу спорт залда тренировкасын улантууну машыгууну чечет. UFC мушкери Александр Густавсондун нокаут тажрыйбаларын көрүп, дал өзүндө башталгыч каршылашын Густавсонду нокауттар менен жеңип баштады. Александр Густавсон менен азыркы убакытка чейин спарринг кылып келет. Жана ар дайым күчтүү Хамзат. Хамзатка каршы чыгуу абдан оңой эместигин эскертип айтып келет UFC мушкери Густавсон. Хамзат Чимаевдин кыялы Волкан Өздемир аттуу мушкер менен салгылашуу болгон. Ал менен салгылашууну урушууну абдан каалар эле. Алдагы Швецияда жараны болот. Бирок Өздемирге Хамзаттын салмагы жеткен эмес. Өздемир салмагы 92 килограмм болгон. Эки мушкердин айырмасы 15 килограмм менен айырмаланып турган. Хамзат Чимаевдин бул каттуу сокку күрөшүн көргөн менеджер Али Абдулазиз Хамзат Чимаевди UFC'ге популярдуулукка жетелейт. UFC'де азыр Хамзат мыкты болгон турнирлерди жеңиштерди алып келди. Жана 2021 жыл коронавирус себепкер Хамзат өз карьерасын жыйынтыктарын жарыялап айтат. Бул нерсени укка Чеченстандык президент Рамзан Кадыров Хамзатка чалып спорту таштабашын айтат. Жана Хамзат үчүн эмне керек болсо бардык жагынан даяр экенин билдирет. Рамзан Кадыровдун чоң максаты дүйнөгө чечен улутун таанытуу болгон. 2021 жылдын октябрь айында толук оорудан айыгып, кайра UFC'де кийинки беттешин кытайлык Ли Сезилянды эч кандай урбай туруп муунтуп жеңди. Азыр Чечен улуту, Чечен Республикасы жана Швейцария Хамзат Чимаевдин рекордтору менен сыймыктанып келишет. Мындан арыда UFC'де 77 килограмм салмакта чемпион болоруна үмүт кылышат.